Улук жер жүзү ук бүт алам, оонумдун күүсүн чалам. Ушул жерде отургандардын бардыгына Алтынай экөөбүздөн ысык салам. Бул чыгарылыш ретро стилде болгон үчүн биз ушундай ретро стилде саламдашалы деп чечтик. Андыктан жалпыңыздарга Өмүрбек экөөбүздөн ысык салам. Биз буга чейинки чыгарылышта Нурак Абдрахмановдун Аппак сүйүү чыгармасын аткарганбыз. Дишимжан деп аябай кыйкырсам мен Олжобай деп ошол сыяктуу баягы актёрдук чеберчилик жактан жакшы жеткире албай жатам. Калган сүйүү ыргагы бул жашоонун көркү көңүл ачууда. Артисттер баягы живой организмбиз да. Bir günü жақсы болот, bir günü жаман болот. Bir günü ойнай алабыз, bir günü ойнай албайбыз. Bir günü ырдай алабыз, bir günü ырдай албайбыз. Анткени биз ар бир нерсени жүрөктөн өткөрүп, жүрөк менен жасап аткандан кийин кээ бир күнү болот, кээ бир күнү болбой калат. Чындык ошол жашоо шартында. Биз бул чыгарылышта Ирдесте аттуу чыгарманы аткарабыз. Сөзү Кыялбек Урманбетовго, обону Камчыбек Букалаевго таандык. Бул чыгарманы укпаган киши жок болуш керек. Анткени биз Алтынай экөөбүз кичинекей кезибизде бул чыгарма тойлордо, кичигирим кечелерде аткарылып жүргөн. Мен өзүмдүн бир тууган эжем Нургүл эжекемди аткарып жүргөн. Ошон үчүн бул чыгарманы дагы тандап алдык. Ал эми көрөрмандардан жалпы кыргыз элинен суранарыбыз бизди колдоп, Telegram бот аркылуу өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берип коюңуздар. Так. Тишина. Камера бери чык. Могул жактан аласың. Артисттер чыкпайсыңар бери. Баспайсыңар. Тур ырчыларды алып кел. Ырчылар. Баска. Кана даярсыңарбы? Кана ырчылар? Болбойсуңар. Бары даярдак. Нурайым. Алтынай, Өмүрбек, Ирдесте. Музыка! Ағылған күнгі бұлақтай, жағылған түнгі чырақтай. Ырыстан түткөн ырым бар, ырдайын бүгүн суратпай. Баталы кызыка, Бар мына музыка. Açılan бұл кечте, чачылан бұл кечте. Сурулуп жүрөктөн сунулатыр десе, кыргыз деп ырдалат, жылдыз деп ырдалат. Кошулуп ырдасам, көңүлүм нурданат, өмүрүм нурданат. кадырлуу журттун байлыгы, Учалы бирге замандаш, унутуп дилиде кайгыны. жаныңды ысыта, Жаңырсын музыка. Açılan бул кечте, чачылан бул кечте. Сурулуп жүрөктөн сунулатыр десте. Кыргыз деп ырдалат, жылдыз деп ырдалат. Кошулуп ырдасам, көңүлүм нурданат, өмүрүм нурданат.
чочунуп ырдасак бирге олтуруп биримдүү элден болобуз дилибиз дилге кошулуп бүрүмдү кызыта бүтпөсүн музыка нары ачылам бул кечте чачылам бул кечте сурулуп жүрөктөн сунуладыр десте кыргыз деп ырдалат жылдыз деп ырдалат кошулуп ырдасам көңүлүм нурданат ачылам бул кечте чачылам бул кечте сурулуп жүрөктөн сунулатыр десте кыргыз деп ырдалат жылдыз деп ырдалат кошулуп ырдасам көңүлүм нурданат өмүрүм нурданат Снято! Кеттик. Алтынай Асанбекова, Өмүрбек Израилов. Браво, келиңдер, алдыраак чакыралы. Бир жактан бүгүн театр көрдүк, бир жактан чыгармаларды уктуганда дароо Гүлнур айым. Эң сонун негизи сценарий жакты, башындагы постановкалары жакты, жакшы номер жасап коюпсуңар. Азаматтар Өмүрбектин үнү жакшы экен, мен биринчи жолу угуп атам ырдаганыңды. Жакшы ырдайт экенсиң. Эми Алтынай кызыбызды угуп жүрөбүз. Жакшы эмгегиңерге жакшы деген баа берет окшойм. Браво. Чоң рахмат айталы. Гүлшан айым, сизден ойду каалы эми? Билесиздерби, Камчыбек Букалаев деген биздин эң мыкты обончу композиторубуз. Камчыбектин ырын кыргыз эли, кыргыз журтчулугу абдан сүйүп угат. Анан бүгүн дагы көрүүчүлөрүбүз өтө чоң сүймөнчүк менен кабыл алды деп ишенемин мен. Себеби силердин азыркы кичинекей сценкаңар абдан сонун. Өмүрбек, чын эле бүгүн сен жан дилиң менен, жүрөгүң менен бердиң бул ырды. Рахмат. Анан кийин кем Алтынай, сага да рахмат. Себеби сен ошол кыргыз кыздарынын назиктигин, жылуулугун, татынакайлыгын көргөз алдың. Эң жакшы. Силер кем Өмүрбек, сен өзүң актер болгон үчүн көрдүңөрбү? Ырчылык менен актерлук экөө айкалышканда эң бир сонун жандуу үнүңөр менен ырдаганда, бул кошулганда өтө бир сонун бир биз рахат алдык деп эсептейм. Биздер эмес, көрүүчүлөрүбүздүн баардыгы силерге эң жакшы деген баасын берет деп мен ишенемин. Чоң рахмат. Ийгилик силерге. Эркин мырза. Мага бүгүн ырлардын баары, номерлердин баары жагып атат. Эмне десе, ал ошо жанагы 70-чи, 80-чи, 90-чу аябай мындай айтканда жакшы жылдар болчу да, мындай СССРдин эң золотая серединасы болчу. Биз ошол убакта төрөлүп жашап калганбыз ошон үчүн. Анан мен айтайын дегеним, ушул кээде айтат го, фонограмма менен ырдайт, кээде плюс менен. Ошондо азыркы көп ырчылар айтат да, вот иногда баланс жок болуп калат. Ал звукорежиссердин немеси азыркыда он должен был выровнять, например, Өмүрбектин вокалы у него громко было очень. Кимдики Алтынайдыкы бас меньше стало. А это профессионалдар түшүнөт да. А элдерге жөн эле калып калат, что она как будто ырдалбай айтат деп билинип калат, будет казаться. Просто надо было Өмүрбек, у него тембр такой, тенор болуп аткан, его надо было немного потише. Он сам, наверное, еще микрофоном так не владеет. Надо было немного подальше, вот так убираешь. И тогда было. А так отличный номер. Вам удачи, счастья, радости, любви желаю вам. Чоң рахмат. Келиңиздер, анда экинчи студияга узатабыз. Эркин байке, дал ушул 90-чы жылдарда эле болот абы? Бардыгы ушул жака барып келгенде эле. Жок, даже 80, 70 даже деди. 80-70. Кубанычтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Улуттук телерадио бир корпорациясында эгиз тумар долбоору түз эфирде жандуу үндүн аткаруусунда уланууда. Ал эми азыр болсо кезекти биздин экинчи студияга берсек. Өмүрбек менен
Алтынай. Алтынай айым келип калышты. Албетте эң сонун чыгарма Ырдесте бул те илгертен элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан бүгүнкү күнгө чейин популярдуулугун жоготпогон эң сонун чыгарма. Анан бул ырды элдин жүрөгүнө жеткирген эл артист Гүлнур Сатылганова студиябызда. Дал ушул Гүлнур айымдын алдында ырдоо кандай болду сиздерге? Гүлнур эжекенин алдында ырдоо албетте биз аябай кандай сүрдөдүк. Башында Алтынай экөөбүздөн кичине мындай калтырап титиреп атып араңдап чыктык. Анткени баягы биринчи ырдаган оригинал бул Гүлнур эжекеники болчу. Анан дагы бир ыраазычылык Гүлнур эжеке бизге ушул минусовкасын берип, атайын мындай колдоду. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Өмүрбек мырза, сиздер буга чейин эң көп упай топтодуңуздар мурунку чыгарылышта. Бул чыгарылышта өзүңүздөргө кандай баа бересиздер? Негизи буга чейин дагы айтып келатам, эл тараза эл сынчы деп коет. Биз Алтынай экөөбүздөн өзүбүзгө баа бере албайбыз. Көрөрмандар, атайын Калстар тобундагы жөн кишилер эмес, эл артисттери, эл билген, эл сыйлаган, эл барктаган адамдар отурат. Ошолордун баасы, ошолордун сыны, ошолордун пикири биз үчүн абдан маанилүү. Алтынай, эл арасында кандай сөздөрдү угуп атасыз ушу эгиз тумар жөнүндө? Биз адамдар өзүбүзгө ишенбейт экенбиз да. Биз элдерден көбүрөөк колдоо алып атабыз. Жалпы элге убакыттан пайдаланып аябай ыраазычылыгымды билдирип кетем. Элдер бизди аябай колдоп атышат. Анан ошол ишенимди дагы ошо элдер берип атышат. Кудай буюрса ишеничиңиздерди актаганга аракет кылабыз. Албетте, урматтуу теле көрүүчүлөр, эгер сиздер дал ушул эгиз тумарга добуш берүүнү кааласаңыздар, Телеграмдан эгиз тумар деп издеп, ошол жактан 05 санын жөнөтсөңүздөр, дал ушул жуптун эсебине келип түшөт. Андыктан өзүңүздөрдүн колдооңуздарды берсеңиздер болот. Анда биз биринчи студияга кайра сөз кезегин узаттык.